колуна операция жасатып, ошол сөөктөрүнө темир койдурган. Ал жердеги биз ошол региондогу сабатсыз, квалификациясы төмөн врачтардын запкысыны миңдеген адамдар чегип атат. Ошолорду мен жаман көрүнүп, бирөө айтыш керек го акыры. Баткен облусундагы региондогу пациенттер унчукпайт экен, бирок биз айтайлы деп чечтик. Биз операция жасаган дарыгерге байланышып жооп ала алган жокпуз. Кол бул жак сынса, бул жагын кепиз кылып мойнума асып жөнөттү да. Ошон үчүн чоңдор башка жакта дарыланат экен да. Анда бардыгы эле айтат, колуңуз бул жагы илешпей атат деп, кийинкиренгенде. Мындайча айтканда сөөк бириккен эмес. Жөн эле бир кагазга жазып беришет, компьютер иштетише албайт. Ошонун айынан булар бизди только электронный направление менен кабыл алабыз деди. Жетекчилик бизден маалымат алган соң бейтаптык кабыл алаарын айтып өттү. 102 кабинетке поликлиникага даңгыл врачка кирсин. Мисалы менен Саламаттык сактоо министрлиги окуя боюнча комментарийди кийинчерээк берерин айтып өттү. Эми ал мыйзам чегинде талап кылабыз сотко берип, аны иштейби иштебейби билбейбиз. Бир ай мурда жол кырсыгынан улам колу сынып операция жасаткан жаран учурда абалы начарлап, колу ириңдеп кеткенин айтат. Ал операция туура эмес жасалды деп Баткендеги дарыгердин ишин сынга алды. Менин бир тууган байкем бир ай мурун авто кырсыкка кабылып, бир жол эрежесин сактабаган бир начар айдоочу ошол авто кырсыкта байкем кетип аткан машинаны сокку болуп, колуну сындырган. Анан срочно ошол өзү жашаган шаарда Кызылкеш СОУП шаарына больницага барып, колуна операция жасатып, ошол сөөктөрүнө темир койдурган. Ал жердеги биз ошол региондогу сабатсыз, квалификациясы төмөн врачтардын запкысыны миңдеген адамдар чегип атат. Ошолорду мен жаман көрүнүп, бирөө айтыш керек го акыры. Баткен облусундагы региондогу пациенттер унчукпайт экен, бирок биз айтайлы деп чечтик, запкысын чегип атабыз. Туура эмес темирди туура эмес коюп, ошонун натыйжасында сөөк бири-бирине биригип калыптанбай, наоборот, ириңдеп, сөөктөр чирип, колу иштебей калган. Анан биз аны кайра рентгенге түшүргөнбүз, өз алдынча изилдеп. Анан такыр болбогондуктан биз аны бир тууган байкемди, врачты жакшы көрсөтөлү деп Бишкекке келдик. Бишкекте ошол национальный госпиталь айткан баардык анализдерди тапшырдык. 3 күн болду. Бирөөсү дагы бизди жаткырып операция кылбай атат. Барсак, врачтар электронный направление сурайт. Биз анан ошол жашаган биринчи больницадан, операция болгон больницадан электронный шок фактураны 3 күндөн бери сурайбыз. Жөн эле бир кагазга жазып беришет, компьютер иштетише албайт. Ошонун айынан булар бизди только электронный направление менен кабыл алабыз деди. Анан Минздравга бардык, Саламаттык сактоо министрлиги. Бизде тяжелый, колу уже ириңдеп атат. Срочный жаткырыш керек десек, алар деле электронный направление сурайт. Эми врачтар компьютер иштетишти билбесе, направление жаза албаса, ал биздин айыбыбыз эмес да. Анан экстренныйга барсак, колуңуз уже иштебейт, уже тяжелый экен, бирок биз жаткыра албайбыз. Биз жаңы сынып келсеңиз жаткырабыз. Хорошо, биз кантсек жатабыз. В общем, бул саламаттыкты сактоо мындай, сапаттуу саламаттыкты сактоо тейлөөнү качан алабыз? Анан бул адам, менин бир тууган байкем, Кыргызстанга 10 эсе, 100 эсе көп кызмат кылган аскер адамы, пенсиядагы майор, капитан, эл үчүн, жер үчүн ошол өмүрүн арнаган адам. Анан Кыргызстандын вообще саламаттыкты сактоо министрлигинин эл үчүн ушу иштеген адамдарга тейлөөсү, мамилеси ушундай болуп атат. Биз ошондуктан региондогу баардык квалификациясы төмөн врачтарды карап чыгып, чыгара колгонуп, жана ушул туура эмес операция кылган врачтан компенсация талап кылабыз. Эми ал мыйзам чегинде талап кылабыз сотко берип, аны иштейби иштебейби билбейбиз. Андан да эң важныйсы, эң срочный бизди больницага жаткырып, кабыл алып, бизге национальный кардиолог ким кабыл алышы бизге кызык эмес. Бизди башынан операция кылып, азыр күнү түнү уктай албай атат, только ооруну калтыруучу дары менен уктап атат. Биз ушуну сиздерден суранып келдик. Жана ушул СОУП же болбосо жалпы эле региондогу квалификациясы төмөн врачтардан миңдеген пациенттер зыян көрүп, туура эмес анализ же туура эмес врачтын дарылоосу менен запкы чеккен баардыгы
унчукпай көрө турбай ушул жакшы врачтарга иштөөсүнө шарт түзүп талап кылайлы деп келдик. Ошол жалпысынан биз эч нерсе сурабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Бизге сапаттуу медициналык тейлөө керек. Башынан операция кылып жасатуу керек. Эми эмне кылышыбыз керек да? Биз баардык документтерин чогулттук. Не деген баардык анализдерди тапшырдык. Эми бир врач направленияны электронный жаза албаса ал биздин күнөө эмес. Ар бир саат биз үчүн зыянга иштеп атат. Ошого биз саламаттыкты сактоо министрлигине талап кылабыз. Пенсиядагы военный аскер адамы катары жакшы тейлөө көрсөтүп, операцияны башынан жасап, жана кызматтык иликтөө көрсөтүп, ушундай туура эмес жасаган сабатсыз дарыгерлерди региондогу, даже Бишкек шаарындагы. Эми биз халат кийгенди баарыны врач деп ойлойт экенбиз да, андай эмес экен. Бул саламаттык сактоо медицинасынын чириген, реформа болбогон, ошон үчүн чоңдор башка жакта дарыланат экен да. Ошого биз сиздерден ушул үнүбүздү башка министрликке жеткириш үчүн келдик. Болгон күнү скорый чакыра албадык. Өзүбүз эле тез көчө унааларында жетип бардык. Барганыбызда ошо кол уже эки башка жакта жүргөндө мындан чурт мындайча айтканда тегиз үзүлүп кеткен. Бөлүнүп. Баткен областтык больницага барганбыз. Рентген жок экен, үйүнөн алып келип 1 саат канча убакыт кетти, эми ооруган адамга 1 мүнөт эле 1 саат болуп кетет. Алып келдик, өткөрдүк. Ошол врачы, дежурный врач, травматологу. Атын точно анык билбейт экенмин, эсиме чыгып отуруп. Чыгып, кол бул жак сынса, бул жагын гипс кылып мойнума асып жөнөттү да. Ал өтө грубый нарушение. Мен өзүм мындай военный болгон үчүн биз буга окшогондорду канчасын таанып, канчасын алдын ала спасать этип жүргөнбүз. Ошол жерден эле кайра чыктым. Ушул асылган бойдон сынган бул жакты гипс кылды да мойнума асып койду. Келип, мен өзү Кызылкайда жашайм. Кызылкайдын врачтары Баткен областына караганда жогору болуш керек деп ал жерде жаттым. Канча 10 күндөй жаттым окшойт, точно унутуп калдым эсептеп. Айттым врачтарга, бар бул кол ните болуп атат, ары бери кыймылдаганда мына жерде азыр деле мындай кылсам, как положено билинет. Рентгенге түшөйүн деп отуруп, өзүм рентгенге түштүм. Ошол операциядан кийин чыккандан кийин, больницадан чыккандан кийин. Мындай болуп туура эмес болуптур. Азыр Бишкекке келип көрсөткөндө бардыгы эле айтат, колуңуз бул жагы илешпей атат деп, кийинки рентгенде. Мындайча айтканда сөөк бириккен эмес, ошол сөөк ирип жатат деп. Азыр бул түнү күнү оорутма болуп атат. Ошо эми кайдыгер карабай, карапайым элибизге жакшы мындайча айтканда көңүл буруп, ошо врачтардын жогорку деңгээлдеги эмелерин илимин ашыра турган, окутуп аларды даярдап болбосо күчтүүрөөк караса, менде колумдан келчи Кудайга шүгүр шартым бар экен, Бишкекке жетип келдим. Жетпеген, мен ошол жаткан жерде эле канчасы баары эле айтып атты, жок, кайра кылабыз бетке жатпаң, Бишкекке барың, Ошко барың дешип атты да. Ошого айтканым, азыр эми сиздер көрүп калганыңыздан ким дейт? Ар кимдин өзүнө жараша жакшылык болсо. Бесплатный медициналык кароо деген жок нерсе. Биз өзүбүздү колубузду ушинтип бир тууган байкем колуну жакшы кылабыз деп, наоборот, ириңдетип, сөөгүнү майдалатып, аркасында 5-0 бар суммаларды төлөдүк да. Макул. Болгону бизге жакшы тейлөө болсун, бизге ден соолук үчүн, буга чейин региондогу көптөгөн врачтардын шалакылыгынан запкы чеккендер көз жумуп келгендир. Биз ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, эч жерде биз даже Бишкекте жакшы кабыл алынган жок. Анан ошого тез арада бизди кабыл алып, ооруканага башынан операция жасатып беришин суранабыз. Ошол жалпысынан. Ошо өзүбүз деле жаткан ошол чөйрөдөгү Кызылкай шаарынын ичиндеги ушу мага чейинкисин эми сынык бирөө көрсө сразу эле ойлойт да, өзүнүн башына өткөн адам келип сурап. Ошолор айтат, жок, болбойт.
лучше Өзбекстанга бардым деген. Эми ушунча деңгээлде чогуу ушундай илим болуп атабыз, Кыргызстанды өсүп атат Кудайга шүгүр. Эми жакшы карап койсо ал деле жакшы да. Эми келечекте башка бүгүн болбосо эртең бирөөнүн башына түшөт да. Ошол эле биз айткан ошонун эмесин сурап, ошол требованиясына просто жакшы көзөмөлдөп карап берсе, ошол бир гана биз өзүбүздү деп ойлоп келбедик, эми бардык жалпы элге. Жалпы эми бардык болбосун. кыргызстандыктар ушул абалга туш келгенде, квалификациясы төмөн врачтан запкы чеккенде анан реакция кылабыз да биз. Ага чейин унчукпайбыз. Качан балабызды мектепке бергенде билим берүүнү сүйлөйбүз, ооруп калганда больницаны сүйлөйбүз да. Ага чейин жакшы сапаттуу реформа кылышыны суранабыз жалпы бийликтен, жетекчилерден. Анан биз бардык эле министерствого да бардык, клиникага бардык, экстренный клиникага. Биз барбаган жер калбады. Айтылгандай кылдык. Өздөрү айткандай бардык анализдерди тапшырдык, бирок биз азыр деле привязка боло элек, спирт менен тазалана элек. Бул өтө шалаакылык деп ойлойм. Жалпы Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин эң начар иштегенинин бир себеби. Биз алгач саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүнө, андан соң улуттук госпиталдын жетекчилигине байланыштык. Жетекчилик бизден маалымат алган соң бейтаптык кабыл алаарын айтып өттү. Жаңы эле сүйлөштүк. Биз азыр электрондо амбулаторный направление өтүп атабыз. Самарит медицина боюнча. Аны жазып бере албайт экен да, Баткендеги врач жазып бере албайт экен. Аны түшүндүк. Эми ошо акырындыктан өтүп атпайбызбы? Бумажный электронный направлениесин эртең жаткырабыз. Обследование дейт больной, да? Ооба, ал башында Эртең бул Эшматов Алишер Рахимжанович ушул травматологияда иштейт. Эртең жаткырабыз, эртең 102-нчи кабинетке поликлиникага замглав врачка кирсин, замглав врачка мен айтып койдум. Эртең травматологияда жаткырабыз. Биз операция жасаган дарыгерге байланышып жооп ала алган жокпуз. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги окуя боюнча комментарийди кийинчерээк берерин айтып өттү. Чекит медиа бардык тараптарга микрофон сунууга даяр.